Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн жаңы маданият калыптанууда. Бул процесске быйыл 3-чү жолу өтө турган Бишкек инвестициялык форумунун да салымы чоң. Анда чакан жана орто ишканаларга ээлик кылган ишкерлер бизнестеги жаңы трендтер менен таанышып, бизнес долбоор жазып, аны инвесторго туура сунуштап, өнөктөштүктө иштөөгө үйрөнүүдө. Бирок башка тармактагыдай эле ишкерлер арасында да билимдин жетишсиздиги байкалат. Кептин баары Кыргызстан дагы деле эски советтик система менен билим берип, дүйнөлүк трендтерден артта калганында. Ал арада билим берүү системасы дүйнөдө алдыңкы деп саналган Финляндия бул тармакты кайрадан реформалоого бет алууда. Фин билим берүү системасын реформалоону жактагандар дүйнөдөгү технологиялык процесстер тездик менен өнүгүп, өзгөрүп жаткан маалда азыркы система ага ылайыкташып жетише албай жаткандыгын айтууда. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстанга чет жактан келген түз инвестициялардын көлөмү жыл сайын азаюуда. Бирок келген инвестицияны дээрлик бардыгы тоо-кен тармагындагы ири долбоорлорго тартылган жана бул долбоорлордон өлкөгө кошумча нарк кирешеси калбайт. Демек, экономикага тийгизген таасири төмөн. Ошол эле маалда чакан жана орто ишканалардын ички дүң продукттагы үлүшү расмий статистика боюнча 40% түзүп, көмүскө экономиканы көрсөткүчү менен 70%га жакындайт. Экономиканын драйвери болгон чакан жана орто бизнеске инвестиция тартууда кандай кыйынчылыктар бар жана аны чечүү жолдору? Кыргызстанга институционалдык инвесторлор дээрлик келбейт. Алар үчүн Кыргызстан белгисиз, өтө тар рынок. Бирок ошого карабай азыр саналуу инвестициялык фонддор чет элдик финансылык институттардын, жеке инвесторлордун акчасын тартууга аракет кылууда. Они, не имея опыта здесь инвестирования, соответственно, считают Кыргызстан рисковым рынком. Бул жака инвестиция кылуу тажрыйбасы жок болгондуктан Кыргызстан тобокелдүү рынок деп саналат. Экинчиден, Кыргызстан кичинекей рынок. Демек, бул өлкөдө бизнестин масштабын кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү азырынча далилдене элек. Чет жактан инвестиция тартуу тажрыйбасын топтоп келе жаткан Highland Capital инвестициялык фонду 3 чакан жана орто бизнес долбоорго чет элдик инвестиция тартып берген. Ар бир сделканын орточо суммасы 300-350 миң доллардын тегерегинде. Белгисиз рынокко акча тартууда эң негизги козыр бул ишеним, репутация жана биз тараптан жасалган чоң аналитикалык иш болду дейт фонддун өнөктөш башкаруучусу Элданус Бакунов. Мы достаточно большое время проводим для того, чтобы проанализировать рынок. Биз алды менен рынокту изилдөө боюнча чоң иш жасайбыз. Анан албетте ишкерлердин өзү менен ишеним мамиле түзүүгө көп аракет жумшайбыз. Анткени бул өтө маанилүү. Анан биз ишкерлердин өзүнө жана рынокко ишенгенден кийин гана бизнестин, рыноктун перспективасын инвесторлорго конкреттүү сандар, реалдуу көрсөткүчтөр менен далилдейбиз. В перспективе самого бизнеса. Чет элдик инвестиция, айрыкча Кытай инвестициясын Кыргызстанга тартуу боюнча тыгыз иш алып барып келе жаткан J Invest Consulting компаниясынын жетекчиси Жени Жеңиш кызы Кыргызстандын рыногу дээрлик изилденбегенин, инвесторлорго көрсөтө турган аналитиканын жоктугун айтат. Очень много говорит, да, у нас сколько мед есть, сколько фасолов есть, но откуда вот это полностью аналитику индустриали есть ли у нас, это очень трудно. Ооба биз көп айтабыз, бизде бал бар, төө бурчак бар деп. Бирок жалпы өлкө боюнча кандайдыр бир так статистиканы табуу кыйын. Анын үстүнө расмий статистика көп учурда реалдуулук менен дал келбейт. Андыктан инвесторлорго сунуш даярдаганда расмий статистиканы алып, анан кошумча өзүмдүн иликтөөмдү жүргүзөм. Кыргызстандын рыногу жалпы масштабта иликтенген эмес, эч кандай анализ жок. Анан инвесторлор кайсы көрсөткүчтөргө таянып келет. То есть у нас нету такой объективной. Кыргызстан өзүнүн 5 миллиондук рыногу менен чет элдик институционал инвесторлорду кызыктырары күмөн. Мындай шартта өлкө тышкы рынокторго чыгуу перспективалары жана ал багыттагы артыкчылыктар аркылуу гана инвесторлорду кызыктыра алат. Мисалы, ошол эле Европа рыногуна бажы төлөмсүз 6000 аталыштагы товар киргизүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн ВСП+ макамы, жакынкы Кытай, Индия рыноктарынын мүмкүнчүлүгү жана башка. Бирок ошол эле маалда бул өлкөдө бир катар экономикалык жана саясий тобокелдиктер бар. Анын айынан керек болсо кыргызстандык инвесторлор дагы капиталын сыртка чыгарууга ыктайт. Эгер өзүбүзгө өзүбүз инвестиция кылгандан корксок, башкалар кантип келет дейт, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо багытында иш алып барып келген Герман кызматташтык уюмунун өкүлү Асель Узагалиева. Почему кто-то чужой должен прийти и начать инвестировать, если сограждане сами не инвестируют? Потому что Эгер өлкөнүн жарандары өз өлкөсүнө өзү инвестиция салбаса, анда кандай ишеним менен чет элдик инвесторлор келет? Анткени биздин ички инвесторлор өздөрү кооптонот. Анан кантип башкалар келмегиле? Ошон үчүн чет элдик инвесторлорду чакыргандан мурун биз өзүбүз үлгү көрсөтүшүбүз керек. В нашу страну инвестировать не страшно, да, это не будет какого-то там. Чет элдик инвесторлордун келүүсүнө жолтоо болгон дагы бир жагдай бул жергиликтүү бизнес издеген инвестициянын көлөмү. Көп учурда бул сумма 100-150 миң доллардын тегерегинде болуп, $500 миллион ашпайт. Адатка айлангандай декабрь айында өтө турган Бишкек инвестициялык форумуна даярдык башталды. Форум быйыл 3-чү жолу өтөт. Идея
Максат. Аракет. Жыйынтык. Бишкек инвестициялык форуму сиздин максаттар ишке ашкан аянтча. Жакында. Бизнес олуттуу оюн. Кыргызстанда инвестициялык рынок өнүккөн эмес, ага ылайык бизнесин кеңейтип, инвестиция тартып келүүнү каалаган ишкерлер инвестор менен талапка ылайык сүйлөшүүнү биле бербейт. Бишкек инвестициялык форумунун алкагында анын уюштуруучусу ЖИА бизнес ассоциациясы ишкерлер үчүн ар кыл темадагы үйрөтүүчү материалдарды даярдаган. Бул жолу болочок инвестор менен кантип сүйлөшүү керектигине токтолобуз. Инвестор менен кантип сүйлөшүү керек? Баарынан мурда чынчылдык маанилүү. Инвестициялык меморандумга так маалыматтарды жазып, инвестор менен сүйлөшүүдө ачык болууга аракет кылыңыз. Уже в процессе диалога, честно, Диалог процессиндеги чынчылдык инвесторду өзүнө тарткан жакшы көрүнүш. положительный фактор. Жеке өзүңүздүн жана компаниянын репутациясын сактаңыз. Инвестор бир гана компаниянын ишмердүүлүгүн эмес, сиздин жеке абройду дагы карайт. На определенном этапе они все равно будут делать Алар баарын өздөрү текшеришет, андыктан эч нерсени жашырбаш керек. эти факты. Бирок инвестор гана сизди текшербестен, сиз дагы аны текшерүүнү унутпаңыз. Инвестор да адам жана ал ар кандай болушу мүмкүн. Очень важно тоже проанализировать. Кимге кому маалымат ты берип жатканыңды билишиң керек. Инвестордун жеке репутациясын текшерүү дагы зарыл. Анткени ал адам сенин болочок партнеруң. Аны менен иштешүү жагымдуу болуш керек. даешь. Это потенциальный твой партнер. Жана эң башкысы, инвестиция тартам деген ишкер өз компаниясына чоочун кишини киргизип, аны менен кошо башкарууга даяр болушу керек. Анан албетте, инвестор кирешени гана бөлбөстөн, тобокелчиликти дагы бөлүшөт. Бул өнөктөштүк принципи. Кыргызстандагы окуу жайларды аяктаган бүтүрүүчүлөр бир жагынан өлкө ичинен жумуш таппай миграцияга кетип жатса, экинчи жагынан бизнес өзүнө керектүү адистерди Кыргызстандан таба албай убара. Кептин баары кыргызстандыктар үчүн жогорку билим жөнүндөгү диплом социалдык артыкчылыкка айланып, жумушчу адистер популярдуу болбой калгандыгында. Ошол эле маалда өлкөнүн эмгек рыногунда дал ушул жумушчу адистиктерге чоң талап бар экенин расмий статистика тастыктайт. Ошондой эле бизнес дагы көптөн бери муну айтып келет. Кыргызстандын калкы 6 миллион 77 миң кишиден ашса, анын 2,5 миллиону экономикалык жактан активдүү калк болуп саналат. Ал эми бул 2,5 миллион активдүү жарандар ичинен иш менен камсыз болгондордун саны 2 миллион 300 миң кишини түзүп, ишсиздердин саны 201 миң киши же эмгекке жарамдуу калктын 8% түзөт. Бул албетте болгону расмий статистика. Ал эми каттоого алынбаган ишсиздердин саны канча экени белгисиз. Бирок анын көрсөткүчү жогору экенин, өлкө калкынын 1 миллиондон ашууну сыртка иштеп кеткени тастыктайт. Бирок кызык бир жагдай, бир жагынан өлкөдө жумушсуздук, анын айынан миграция күч болсо, ошол эле маалда бизнес өзүнө керектүү кадр, жумушчуларды таба албай убара. Бизнес өз талабына ылайык бүтүрүүчүлөрдү күтөт. Жогорку окуу жайлар бизнестин кандай талап коерунан деле кабары жок. Анан мындай бири-биринен болгон күтүүлөрү так кесе белгиленген эмес да. Ошондуктан ушундай көйгөйлөр азыр бара-бара Кыргызстан үчүн эң аянычтуусу ушул жакшы даярдыктан өткөн жөндөмдүү кадрлардын аздыгы чоң проблемага айлана баштады. Бул инвестициянын келүүсүнө дагы эң чоң тоскоолдуктардын бири да. Жакынкы мисал, жакын арада ушул чет элдик инвестор өзүнүн ишканасын куруп бүткөндөн кийин өзүнө ушул ишкерлер, өзүнө жумушчуларды алат. Албетте жумушчуларды алганда кээ бир жаңы технологияларды алып келиш дегенде андай кесиптер бизде жок болгондуктан ушул биз алардан сурандык, өзүңүздөрдүн мыкты инженерлериңиздерди бөлүп берсеңиздер, ушул биздин лицейлердин базасында өзүңүздөр керектүү болгон 150-200 кишини даярдап, өзүңүздөргө жумушка алсаңыздар болот деп. Дагы бир кызыктуу статистика. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча жалпы кыргызстандыктардын 42% жогорку билимдүү. Ушул тапта өлкөдө 55 жогорку окуу жай ар кыл кесиптер боюнча билим берип, анда 174 миң студент билим алууда. Андан дагы кызыгы, социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын эмгек рыногунда 31.500 бош жумушчу орун бар экенин аныктаган. Жана бул вакансиялардын басымдуу бөлүгү орто билимдүү жумушчу адистиктер боюнча. Ал эми өлкөдөгү 235 профлицей жана техникумдар 2016-жылы 16 миңден ашуун адисти даярдап чыккан. Эң эле жөнөкөй бул статистика өлкөдө кесипкөй жумушчу адистерге караганда жогорку билимдүүлөрдүн саны көп экенин көрсөтүүдө. Родители думают, что все после школы должны идти в университет.
Бизде ата-энелердин көпчүлүгү бала мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз университетке тапшырыш керек деп ойлошот. Бул чоң жаңылыштык. Өнүккөн өлкөлөрдү карасак, бүтүрүүчүлөрдүн аз гана бөлүгү жогорку окуу жайларга тапшырып, калгандары өзүн ар кыл кесипте сынап көрүү үчүн иштеп башташат. Керек болсо бир тобу тажрыйба топтош үчүн волонтерлук, бекер жумуштарга барышат. Дагы бир бөлүгү болсо кесиптик техникалык лицей, колледждерде окушат. Ал эми мындай колледждерде теория өтө аз, ал жакта көбүн эсе тажрыйба берилип, бүтүрүүчүлөр дипломдун ээси эмес, кесиптин ээси болуп чыгышат. Өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү системасы жаттама билимге эмес, жөндөмдүү өнүктүрүүгө басым жасайт. Экономикалык өнүгүү, бизнес үчүн дал ушундай жөндөмдүү адистер керек. Айнура Сагынбаева маселени чечүүнүн бирден бир жолу жогорку окуу жайлардын санын кескен кыскартуу жана жалпы эле билим берүү мекемелеринин рейтингин түзүүдө дейт. Деги эле өлкөдө билим берүү системасы менен эмгек рыногунун талаптарынын шайкештигин аныктаган иликтөөлөр такай жүргүзүлүп, тараптар чогуу иштеши керектигин айтат. Эти исследования должны проводиться постоянно, повсеместно, со стороны государства. Мындай иликтөөлөр мамлекет, эл аралык донор уюмдар, каржылаган долбоорлор жана бизнес тарабынан такай жүргүзүлүп турушу керек. Тилекке каршы азыр бизде мындай тажрыйба жок. Анда санда гана ар кандай иликтөөлөр жүрүп калат. Бирок анын баары чачыранды болуп, толук картинаны көрсөтө албайт. Бизге эмгек рыногунун өнүгүүсүн камтыган стратегия керек. Жалпылап келгенде бизнесте дагы ошондой окуу жайлар менен интеграциялык чогуу долбоор ишке ашырыш керек, аларга колдоо көрсөтүш керек, студенттерди тартыш керек, бир кандайдыр бир чогуу иш аракет жүргүзүш керек деген бир түшүнүккө биз келе элекпиз тилекке каршы. Кыргызстандын эмгек рыногу менен билим берүү системасынын ортосундагы ажырым жылдан жылга чоңоюп бара жатканын айткан бизнес өкүлдөр бул маселени чечүүгө азыртадан чара көрүлбөсө, анын кесепети оор болорун айтышууда. Азыр эле бир катар компаниялар кесипкөй адистерди сырттан тартууга аргасыз болууда. Кыргызстан үчүн адамдык потенциал негизги ресурс бойдон калууда. Азыр өлкө аны арзан жумушчу күч катары Россия жана Казакстанга экспорттоп жатат. Бирок жергиликтүү жана дүйнөлүк рынокто кадрлардын атаандаштыгын камсыздоо үчүн билим берүүнү өнүктүрүү керек. Career Ambassador Foundation коомдук фондунун жетекчиси Айнура Чолпонкулованын пикиринде, өлкө советтик билим берүү моделинен либералдык моделге өтүүсү зарыл. Существуют три основные модели образования. Это либеральное образование, Билим берүүнүн негизи 3 модели бар. Биринчиси либералдык билим берүү, экинчиси академиялык, аны постсоветтик деп дагы аташат. Бул билим берүү модели немистердин Гумбольдт моделинен чыккан. Ал 18-кылымда эле колдонула баштаган. Ал эми үчүнчүсү азиялык модель. Тилекке каршы биз азыр советтик билим берүүнүн академиялык модели менен окутуп жатабыз. Анын артыкчылыгы окутууда баардык көңүл аскер өндүрүш үчүн инженердик техникалык куралдарды даярдоодо болгон. Эсиңиздерде болсо Советтер Союзунда экономиканын 50%-ын коргонуу өндүрүшү түзгөн. Коммунисттер 18-кылымдардагы техникалык адистиктерге артыкчылык берген. Гумбольдттун билим берүү моделинин ушул бөлүктөрүн алышкан. Эгерде социалдык илимдерди алып карасак, ага биз саясий илимдерди, лингвистиканы гана кошпостон, экономиканы да кошобуз. Бул илимдердин баардыгы идеологиялык кандайдыр бир максат үчүн кызмат кылган. Ал эми билим берүүнүн модели дегендин өзү эмне? Билим берүүнүн модели бул окутуунун концепциясы, методологиясы жана ыкмалары. Керек болсо техникалык жөндөмдөр берилген техникалык жогорку окуу жайларда дагы социалдык илимдер өтүп көрүлөт. Анан жалпылап алганда окутуу процессинде мугалим өзүн бостой алып жүрүп, студент же мектеп окуучуларын кол алдындагы адамдардай көрүшөт. Техникалык жордордо деле ушундай болгон. Башкача айтканда, бул нерсе баардык тармактарга сиңип кеткен. Алардын катарында техникалык тармак дагы бар. Бул өтө чоң кемчилик. Биз азыркыга чейин либералдык өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүүдөгү өнүгүү процессинен артта калып жатабыз. Индоктринация, она проникла во все сферы, и в технические в том числе. И с этой точки зрения это огромный минус, и мы до сих пор вот отстаем от процесса развития образования либеральных стран. Айнура, вот такая вот односторонняя подача в образовании, когда... Айнура, билим берүүдөгү бир тараптуулук, эки тараптын байланышы жок болгондо мугалим гана сүйлөп, окуучу аны кынтыксыз аткарган жагдайда эркин адамдарды тарбиялоо мүмкүнбү? Предполагает, что воспитывает не совсем свободных людей, да? Тем самым мы воспитываем несвободную личность, а миссия вообще либерального... Анын айынан биз эркин эмес инсандарды тарбиялап жатабыз. Ал эми либералдык билим берүүнүн миссиясы эркин ой жүгүрткөн, сынчыл көз караштагы, жоопкерчиликтүү, кайсыл бир көйгөйдө өз алдынча жол таба алган адамды тарбиялоо.
Бүгүн бул нерсе бизде жок. Бүгүн биздин билим берүүбүз бул миссияны аткарып жатат деп эч айта албайбыз. Бул нерсени реалдуу жашоодо, практикада көрүп жатабыз. Мы это видим в реальной жизни на практике. Вот вы сказали, что есть 3 модели. Сиз 3 модель бар деп айттыңыз. Биринчиси бизде калган советтик модель, экинчиси сиз бизге ылайыктуу деп эсептеп жаткан либералдык модель. Анан үчүнчү модель, балким ал жакта да ала турган нерселер бар. Что мы что-то можем оттуда тоже взять? В основе азиатской модели послушание, дисциплина и, соответственно... Азиялык модельдин негизин тил алуу, тартип жана өз алдынчалуулук түзөт. Студент өз алдынча даярдануусу керек деп эсептелет. Азиялык модельди Кытай, Түштүк Корея, кайсы бир деңгээлде Япония карманат. Анткени Японияда азиялык жана либералдык модель бар. Бирок Япония көбүнчө либералдык модельге ыктайт. Биз албетте маданияттын, менталитеттин, тарыхый, географиялык шарттарды карап көрөбүз. Биз азиаттардын көп айырмаланбайбыз. Бирок мен бизди евразиялык деп сыпаттайт элем. Биз Европаны да, Азиянын да маданиятын алып жүрөбүз. Ага кошумча азыр Борбор Азияда болуп жаткан процесстерге көз салсак, Кыргызстан башка өлкөлөрдөн айырмаланып, бөлүнүп турат. Биздин элибиз тарыхый жактан караганда эркиндикти сүйөт. Маданият, менталитетибизди эске алганда дагы либералдык модель туура келет. И я все-таки думаю, что нам подходит либеральная модель. Какие преимущества несет? Сиз туура көрүп жаткан бул модельдин Кыргызстан үчүн кандай артыкчылыктары бар? Для Кыргызстана, Да, для Кыргызстана. Ой, это огромные преимущества, потому что, опять-таки, во-первых, как я говорила, преимущество в том, что нам нужно все-таки воспитать свободную, независимо мыслящую личность. Бул абдан көп артыкчылыктар. Биринчиден мен айтып өткөндөй эле биз эркин ой жүгүрткөн инсанды тарбиялап чыгабыз. Мен жана айтпай калыптырмын. Советтик модельде берилип жаткан маалымат акыркы чындык катары берилип калган. Бул бир дейли. Сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү өнүктүрүлчү эмес. Башкача айтканда, окуучу доскага чыгып жатталган материалды айтып берип келген. Мындай абалда ал эстеп калуу жана жаттоо жөндөмүн гана өнүктүргөн. Ал эми бул сынчыл ой жүгүртүү эмес. Либералдык модельдин артыкчылыгы окуучуга тандоо берилгендигинде. Мына бүгүн бизде тандоо жок. Кошуласызбы? Окуучу келип өзү предметтерди тандай албайт. Ага ушул предметтерди кааласаң дагы, каалабасаң дагы оку деп таңлашат. Ошол эле нерсе жогорку окуу жайларда дагы бар. Дегеним, сиз университетке келсеңиз, ал жакта предметтер бар жана аны силер окушуңар керек. Либералдык модельде тандоо бар. Ооба, милдеттүү предметтер бар. Мисалга айталы 5 предметти бир семестрде окуу керек. Сага 20 предметти сунуштап арасынан каалаганыңды тандап ал дешет. Бул адамга өзүнө керектүү болгон предметти тандоо аркылуу туура чечим кабыл алууга үйрөтөт десек болот. Бизде бул нерсе жок. Либералдык модель берилип жаткан материалдарды акыркы чындык катары сунуштабастан көп предметтердин арасынан талдап, окуучусун өзүнө чечим кабыл алууга түртөт. Өз алдынча чечим кабыл алууга жана бул чечимди табууга, ар кандай кырдаалдардан өз алдынча чыгууга үйрөтөт. Бул абдан маанилүү. Бул сынчыл ой жүгүртүү жөндөмүн жана көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн өнүктүрөт. Англисчеде бул solving problems деп айтылат. Анан албетте билим берүү стандарттары. Либералдык модель рынокто жумуш берүүчүнүн талаптарын, керектүүлөрүн изилдейт. Жумуш берүүчү менен кеңешет жана жумуш берүүчүлөр менен тыгыз кызматташтыкта билим беришет. Тилекке каршы биздин билим берүү реалдуулукту карасак, жумуш берүүчү менен эч байланышы жок. Корпоративдик дүйнө менен эч кандай байланыш кызматташтыгы жок. Формалдуу түрдө азыр өнөктөштүк келишимдер түзүлүп жатат. Эгер системаны өзгөртсөк, жумуш берүүчүлөр тыгыз иштешүүдөн тышкары либералдык мамлекеттердегидей болуп академиялык программаларды сунуштай алышат. Башкача айтканда, алар өздөрү адистиктер боюнча академиялык программаларды иштеп чыгышат жана аны өздөрү окутушат. Академиялык окуу сабактар программасында милдеттүү түрдө тажрыйбадан өтүү дагы кирет. Анын аталышы стажировка эле болбостон, студент барган компания жумушчу катары эле иштейт. Из того, чтобы изучать предметы. Но она состоит из того, что в рамках этой программы стажировки, они интегрированы. То есть там очень много часов обычной работе. Ну, условно скажем, это стажировки, но на самом деле студент идет в компании, и он работает, это его учеба. Мындай эл аралык рейтингтерде бир канча жылдан бери Финляндия алдыңкы орундарды ээлеп келет. Фин окуучулары каалаган сабагын тандап, аз гана убакыт окуганына карабастан, бул өлкөнүн билим берүү деңгээли дүйнөдөгү алдыңкы система катары саналат. Жаңы реформа боюнча фин мектептери традициялык сабактардан баш тартып, проблеманы чечүүгө багытталган программаны киргизүүгө аракеттенүүдө. Бул деген кадимки сабактардын ордуна балдарга жөндөм берилет дегендик. Мындай билим берүүнүн негизги максаты балдардын башын ашыкча маалыматтарга толтура бербей, анын ордуна учурда керек болгон негизги жөндөмдөрдү гана берүү. Реформанын жактоочулары азыркы фин билим берүү системасы балдарды чоң жашоого даярдай албай жаткандыгын айтат.
Фин билим берүү системасы дүйнөдө мыкты деп саналат. Дегенменен бул өлкөдө баардык мектептер мамлекеттик болуп, жеке жана элиталык мектептер жок. Мындагы билим берүү системасынын негизги принциби теңдик. Фин мектептеринин баары бирдей шартта. Балдарды ата-энесинин социалдык статусуна карап бөлүшпөйт. Ал турсун ата-энеси ким болуп иштээрин сураганга мугалимдердин укугу жок. Балдарды жөндөмүнө карап дагы бөлүшпөйт. Баардык балдар бирдей. Мектепте билим берүү гана эмес, тамактандыруу дагы бекер. Ошондой эле мектептин эсебинен балдар музейге барып, класстан тышкаркы сабактарды өтүшөт. Окуу куралдарынын баарын мектеп бекер камсыз кылып берет. Ата-энелерден акча чогултууга толугу менен тыюу салынган. Фин мектептеринде балдарды эң башкысы өз алдынча турмушка даярдашат. Андыктан мында балдар көбүнчө ой жүгүртүп жана өз алдынча билим алууга үйрөнүшөт. Мугалим болсо маселени чечүүнүн жолдорун кантип кайдан издөө керектиги менен бөлүшөт. Мектептерде экзамен жок. Адатта финдер биз балдарды жашоого же экзамендерге даярдашыбыз керек. Биз биринчисин тандайбыз дешет. Текшерүү иштерин балдар өз каалоосу менен тапшыра алат. Жалпы окуучулар тапшыра турган бир гана милдеттүү тест бул мектепти бүтүп жатканда тапшырылат. Мектепте балдарга жашоодо керектүү билимдерди беришет. Мисалга, интегралдарды окутпайт, бирок сөзсүз салык системасы жөнүндө маалымат берип, кантип сайт жазса болот деген сыяктуу турмуштук жөндөмдөрдү беришет. Ар бир балага жекече мамиле, ар бир баланын өзүнүн окуу планы бар. Бир эле класстын окуучулары ар кыл деңгээлдеги тапшырмаларды аткара алышат. Балдарды эч качан бири-бири менен салыштырып, генийлер жана артта калгандар деп бөлбөйт. Баардык предметтер бирдей, тигил же бул предметке артыкчылык берилбейт. Андыктан Фин мектебинин бүтүрүүчүсү мисалга университетте физиканы өздөштүрөм десе, бир курс ылдый олтуруп физиканы терең өздөштүрүүнү баштайт. Финдер эч качан физика же математика искусстводан жогору турат деп эсептешпейт. Тескеринче өзгөчө таланттуу балдарга атайын класс ачууга бир гана сүрөт, музыка жана спорт негиз болулат. Мугалимдик кесип Финляндияда жогору бааланат жана жакшы төлөнөт. Эми болсо финдер азыркы билим берүү системасы балдарды чоң турмушка даярдоого толук жооп бербей жатат деп, аны реформалоого киришүүдө. 2016 жылдын август айынан тарта баардык фин мектептер интерактивдүү системага өтүп, балдар өзүнө кызыктуу теманы өздөрү тандап, ошонун негизинде окутуу курсун түзүшөт. Окутуу процессинде негизги басым баланын өз алдынча билим алуусуна, ал үчүн жаңы техникалык куралдарды колдонуусуна, ошондой эле мектептен тышкаркы булактарды колдонуу, айталы музейге барып же окумуштуулар менен жолугуп маалымат алуусуна жасалууда. Бул модель проблемага багытталган модель деп аталат. Жана анын негизги максаты балдарга билим эмес, азыркы заманда керек болгон жөндөмдөрдү берүү. Анын ичинде маалыматты сын электен өткөрө билүү, маалыматтардын чын төгүнүн аныктай алуу жөндөмдөрү. Хелсинки университетинин педагогикалык психология профессору Кристи Лонка чыныгы турмушта адамдар өзүнчө предметтер менен ой жүгүртпөйт дейт. Андыктан анын айтымында балдардын башын маалымат, фактылар менен толтуруп койгондо, алар глобалдуу кризис, миграция, экономика, чындыктан кийинки доор сыяктуу азыркы замандын чакырыктарына даяр болбой жатат. Биздин балдарды жөнөкөй жана түшүнүктүү дүйнөдө жашайсыңар жана тийиштүү бир фактылар топтомун билип алсаңар эле баары жайында болот деп ынандыруу чоң жаңылыштык деп эсептейм. Биз аларды ойлонууга, түшүнүүгө үйрөткүбүз келет. Биздин азыркы системада эң башкысы ушул. Ошондой эле бул окуучуларга канааттануу алып келип, аларды жашоодо бактылуу кыла алат. Кристи Лонка. Билимдин жетишсиздиги баардык сфераларда байкалат. Кептин баары Кыргызстан дагы деле эски советтик система менен билим берип дүйнөлүк трендтерден артта калганында. Биз дагы деле жаттама билим алып жаткан маалда жаңы технологияларды өзгөртүп жаткан Американын мектептеринде окуучулар эмнени үйрөнөт? Кыргызстандык мугалим Эрмек Жунушев америкалык мектептердин биринде сабак берет жана ал ишиндеги кызыктуу жагдайларды Капиталга айтып берди. Реформа жүргүзүүдө кээ бир нерселер каражат талап кылбайт. Мисалы үчүн окуучунун өзүнө өзү жанакы кандай десек, өзүнө болгон ишеничин жоготуп койду ал документ. Мындай нерселерге каражат кереги жок. Же болбосо окуучунун критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Буга каражат кереги жок. Албетте башында тренинг бериш керек мугалимдерге. Анткени мугалимдин сабак өтүп атып, окуучуга сурай турган суроолору дагы маанилүү. Мисалы үчүн фактуалдык суроолорду сураса, мисалы үчүн ким, кайда, качан деген суроолордун бир эле жообу бар. Кыргызстандын борбору эмне? Бишкек. Сенин атың ким? Айбек. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста кайнайт. Мунун жооптору белгилүү. Мындай суроо сураганда адам баласы мээсин жөн эле жанакы информация топтогон эле бир памятти эле колдонот экен да.
барып туруп аны алат, анан тил аркылуу, сүйлөө органдары аркылуу аны чыгарып коет, болду. А эгерде башкача суроо сурасак, мисалы граждандык согуш 1861-65 Америкадагы Линкольн, сен президент Линкольн болсоң, болтурбай коюш үчүн эмне кылат элең? А сен кантип билесиң сенин ошол методдоруң иштейт болчу? Түшүндүрүп бер. Окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак болуп атат да. Кандай ой жүгүртүп атат? Өзүнүн оюн кантип негиздеп берип атат? Анткени ой бул ликвиддүү нерсе болот атпайбы? Мындай суюк агып кеткен нерсе болот атат да. Аны контролдоп бир кутучанын ичине коюп коюу мүмкүн эмес да, ойдучу. Ошон үчүн туура же туура эмес дегенде жооп кээде кабыл алынгыс сезилет да. Эми албетте, эгерде фактуалдык информация болсо, ал жерде туура жооп же эме туура эмес деп айтасыз. А бирок жанакындай мен сизге айтып аткандай, Америкага эгерде викингдер батыш жээгинен келгенде, Тынч океандан келгенде Америка кандай өзгөрмөк десек, бул жерде туура же туура эмес жооп жок. Бул жерде мага окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак. Анткени жаттоону алар rote learning деп коет, же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи, жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өзөрүн жоготуп алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Биз ага кандай жооп беребиз, кандай даярдыктабыз, бул маанилүүрөөк. Ал эми жаттап формула боюнча жүрсөк, жашоо өзү формула боюнча жүрбөйт да. Биз эки нерсени, системаны сүйлөшүп атабыз азыр. Батышта бул индивидуализмге негизделген билим берүү, ал эми постсоветтик мейкиндикте бул коллективизмге негизделген система болуп атат да. Мен Америкага биринчи иштеп барганда ошону өзүм сездим. Анткени бул жерде мугалим бир кандай десек, бир авторитет, бир солдаттардын генералы өңдүү мамиле кылынат. Ал эми Америкада болсо окуучу астыга чыгарылат. Биринчи кезекте окуучу дейт. Окуучу кандай үйрөнүп атат, үйрөнүп алып атабы? Керек болсо терезенин жанында жакшыраак үйрөнөт десе, анда терезенин жанына отургуз дейт. Билим берүүдө менин оюмча Кыргызстан үчүн бир сөз менен айта алсам, бул тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек биз окуучуларыбызга. Анткени Америкада 9-класстан баштап өзүнүн сабактарын тандай алышат. 9-класстагы бала 11-класстагы бала менен 11-класстын деңгээлдеги математиканы ала алат, эгерде ошого даярдыгы болсо. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ал окуучунун астын ачып койдук биз. Ошон үчүн Америкада Нобель лауреаттары болот. Ошон үчүн кандай бир престиждүү сыйлыктарды, эмелерди алган, номинацияларды алышат да. Ал эми бизде мисалы үчүн 8-класста бүт балдар математиканы балким аябай жакшы билгени бар, бирок анча билбегени менен баары бир эле класста бир эле сабак алышат. Демек ал математиканы жакшы билген, жөндөмү болгон бала кийинки деңгээл математикага өтө албай калат. Биз мындай анын үстүнө балким бир айнектен жасалган бир потолок коюп койдук да. Мен дагы биринчи жылы барганда байкаган нерсем бул конституция аларда. Американын конституциясы жөн эле бир чаң басып жаткан бир китеп эмес экен, ал жашоодо колдонулган китеп экен. Мага окуучулар жооп туура же туура эмес эле эмес, керек болсо мага кээ бир учурларда айтып атышты. Мистер Эрмек, сиз бул жерде туура эмес айтып атасыз. Анткени ал мындай деп мага далилдеп койгон окуучулар болду. 5-6 балдар. Андан аларга бул кандай деп таң калышыңыз мүмкүн, өзгөчө мындай коллективисттик системадан келгенден кийин алар дароо эле конституция дейт. Биринчи беренеси freedom of speech, сөз эркиндиги деп коет экен да. Сөз эркиндигим бар, мен муну айта алам дейт. Ишнеке бала. Менин таң калган нерсем өздөрүнүн укуктарын билүүсү жана сүйлөөдөн чегинбейт. Анан негизи эле ошол эркиндик, мисалы үчүн сизге америкалык окуучу келип туруп, колуңузду кармап туруп, көзүңүзгө мындай контакт кылып туруп,
мистер Эрмек кандайсыз деп туруп колуңузду мынтип кысып эме кармап коет да, саламдашыпчы. Бул капитал экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптеш Майсулуу Тикимбаева орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.